Курбандык чалууну, башка садаканы каякта кылабыз дейт. Жашаган жеринде жакшыраак болот. Жашаган жакшыраак. Анан бирок биякта шарт жок болсо, анда ошол Кыргызстанга тыйынын жиберсең, алар курбандык чалса жарай берет. Үйлөнгөнүм 2 жыл болду, бирок балалуу боло элекпиз. Аялым окуу жайында окуйт, буйруса мен да кийинки жыл окууну баштайм. Ошол себептен балалуу болбой атабыз. Бирок биздин билим алуубуз балдарыбызга илимдүү тарбия берүү максатыбыз ушундай кылган күнөөбү? Жок, күнөө эмес, туура. Балким ошондой болуш керек. Жубайлар окуп аткан учурда үй бүлөнү пландоо деген сөз бул өтө зарыл маселе. 3 жылга чейин, 2 жылга чейин, 4 жылга чейин ошол балалуу болгонду кийинкиге жылдырса, бул зыян тийбейт, бул балким талап кылынган маселе. Ал эмес балдардын ортосунда интервалда сакталыш керек. Баланын ден соолугу чың болуш керек. Бала 2 жыл, 2 жарым толук түрдө эмиш керек. Ошон үчүн жылыга төрөй берген, бул ислам колдобойт муну. Жок дегенде 3 жыл аралыгы болуш керек. Ал жылыга төрөп, ал мактаныч эмес. Жылыга төрөп, балдарга жак сүт бербей, каша берип отуруп, балдардын бардыгы бою 1,5 метр болуп, биз аябай пачкиленип кеттик. Ал туура эмес маселе. Бала 2 жыл эмиш керек. Энен ден соң эс алыш керек. Андан кийин дагы төрөлүш керек. Окуу үчүн жанагыдай кылып балдарды төрөгөндү аркага жылдырган болсо, бул талап кылынган маселе. Ал сүннөт, жакшы ошол нерсе. Перзенти боло элекпиз дейт. Ал Кудайдын бергени, нааразы болбош керек. Кудайым перзент бербесе, перзентке бардыгын байлап койбош керек, урматтуу бир тууганым. Кудайым бергенге ыраазы болуш керек. 10 баласы болуп, эчкимге пайда келтирбей, баласы жок болуп, бүтүндөй аламга пайда келтиргендерди канчалап көрүп атабыз биз. Ал эмес Мухаммед пайгамбардын балдарынын бардыгы өзүнүн өмүрдө өтүп кетип, кызы Фатима өзүнөн кийин өттү 6 айдан кийин. Балдарынын баары өтүп кетти. Эркек балдардан тукум калган жок пайгамбардан, бирок дин келип атат азырга чейин. Ошон үчүн адамзатка, инсаниятка, исламиятка, мамлекетке жардам көрсөтүү балалуу болуу менен гана чектелбейт. Кудайым бала бербедиби? Илим ал, билим ал, тарбия бер. Ошол тарбия бергендер дагы сенин балдарың.